Кай коет анча машина. Допустим, 1500 машина азыр ээси болсо 2000 машина только бирөө 2 машина менен келет, бирөө портер менен келет, бирөө да бир демес жүгү менен келет. А машина кай коет? Азыр жамбаш жолдорго да каралган да. Бәрі двойной емен. Батпайт да, улум, батпайт да. Аны ушул эмесин карашыбыз керек. Туура. Давайте ушу жерге кетип бир азыр мындай ыңгайлуураак жерге либо 3 орундуу ярусный, либо 3-4 подвалы -2 коюп туруп паркинг кылыш керек. Платный болуш керек, анда акчасы калат. Зато элдер, допустим, мына мен могу дүкөндүн ээси болсом, эртең менен саат 9да келем, 12 саат турат, 10 саат турат. А тияка койсоң чийип кетет, тияка койсоң чийип кетет, стаян коюп коет, болду турат 50 сом. 200 машина кое турган болсок, 300 машина койсок, күнүнө жок дегенде 20 миң сом акча түшөт. Канализацияны бул жер эме чыкпайт экен, напор. Ошон үчүн уклон чыкпайт экен да. Анан кечээ бишекке алып көрүп келдим. Бишекте ушундай напор менен насос айдайт экен да. Бул жак насос станция куртабыз. Ошо менен 2 километр 400 жакка айдап барабыз. Канализацияны. Мындай глубин насос коюп, насос менен. Жок паркинг мына даш кетип атыптыр. Бул тототуш керек да муну. Нелер жок эле го, не? Тамактанып жүрө. Жок, бар эле. Бар эле. Могу жерде стоянка. Ушул жерлер. Эч жака машина батпайт да, канча машина батат. Клиент коёбу бияка, магазин ээлери коёбу бияка. Тетиги туалет бирдеме окшойт, а? Туалет. Аркасы могул жер бүт парковка. Анан алды жагы дагы бош турган жерлер бүт парковка. Анан мына эки жамбаш жолду кененирээк 12 метр кылганбыз. Анын 3 метр подряд полностью ошол парковкага каралган. Көп инвесторлор келип, өкмөттөн акча бөлүнбөй калды да бул жакача. Көп инвесторлор келип туруп, бул жерде паркингке өтө көп өзүн актабайт экен деп отказ берип коюшту. Анан бул жактан дагы 15 гектар жер эме болуп атат. Инвестор караштырып эме кылабыз, болсо ошол жакка куруп койсок болот. Бул сатып туруп, эшиктерин коюп алалы деген. Макулдаганысы да калган. Анан ошол 19-рядка чейин биздин базардын муниципалдык базарлар. Мына 19-дон бул жагына Бексултан, шоколад базарлар бар. Жанагы частныйлар аларчы. Мэриядан бүт базарлар көчүрүлүшүн деп баягы токтом чыккандан кийин аларга да жер бере баштаганбыз да. Эми хотя бы утепление барбы? Базалит барбы? Бар, эле. Базалит. Оны кара, молда да лептеп септеп эле карачы. Ячке, карачы. Эптеп эле куруп коюпсуңар да. Карачы. Муну карасаң, эптеп эле куруп коюпсуңар да. Бул кандай болду? Эртең эле болуп көчүп, эметип коюп, шишип көп. Оң кара, тетебиз көчүп атат. Биринде качественный кылып жасаса болбойт беле. Тетең кара, тетең уже бүткүлөр көчө баштаптыр. Базар бир өрттөнүп кетти. Ошондон кийин мынтип 3 квадрат, мынтип 2 квадрат, мынтип 4 квадрат кылып контейнер кылып тосуп. Бул эме вещевой же продукты? Вещевой. Эски базар. Эски базар ушунда отурушат да. Азыр данный момент. Данный момент ушунда. Аны эртең түшүп көрсөңүз дагы болот. Эртең түшөм. Жолдон эртең жол оңолот деп тур 46 метр. Нары теги жолдон бери жака 46 метр красный линия таштап койдук. Жолду расширение болот дегенденчи. Чоңойт болсо бул жак пробка болот эртеңчи. Пробка болот да. Анан бул алдыңа бир ушул мол здание, мындай эле зданиядан бул жака 3 өчөт. Анан ошол алды где-то бир 1,5-2 гектардай жер бош калат да. Ушул жер кеңири стоянка болот. Аренда төлөйт, аренда төлөйт. Ошондо токтоп сизден сурасак болот туурабы? Бул аренда төлөгөндө эмесин тиги инвесторго берет аренданы, туурабы? Инвесторго берет. Коммуналчылар бар өзү төлөйт. Өзү төлөйт. Патент өзү төлөйт. Токко өзү төлөйт, бар иштейт. Ишөп тиги аренда төлөп турат, Ага арендасын төлөп койсо, мисалы үчүн ошол 20 жылга болду. Бул жакта налог, соцфондун эле төлөп, жер акысын төлөп коюлуп отура берет. Соода кылыш керек. Шуну болот, да.